Таңманай программасы мына ушундай сонун музыкалык чыгарма менен улантабыз. Бүгүн жаңы идея, жаңы ойлор деги эле ушулар туурасында сөз кылып атабыз. Катарыбызда болуңуз. Биздин Таңманай үчүн кандай идеялар бар сиздерден күтөбүз. Байланышка чыгыңыз 56 56 72 номери аркылуу. Ал эми биз студиябызга келген конокторду тааныштыралы. Айтыш коомдук фондунда көп жылдан бери устат болуп эмгектенген акын Мамил Исраилов жана ошондой эле Фаризат тоонун солисткасы Миргүл Осмонбекова биздин студиябызга конокко келди. Кош келиңиздер. Рахмат. Саламатсыздар. Манайыңыздар жакшыбы? Мантаңыздар. Үнүңүздөр чыкпайт го. Айта кетүүчү нерсе, мына ушул биздин коноктор жубайлар экенин эсиңиздерге салып өтөлү, экөө тең чыгармачыл адамдар. Негизинен Паризат тобунда эмгектенип жүрөт экенсиз да. Сиздерде Паризат тобунда кандай жаңылык болуп атат? Сизди өзүнчө сурайлы. Чоң рахмат, саламатсыздарбы биринчиден. Паризат тобу көп жылдан бери эмгектенип келебиз, 2007-жылдардан бери. Андан кийин бир аз тыныгуу болуп калды. Аял киши үй бүлө курат дегендей, бала багат дегендей бир аз эс алуулар болду. Кайрадан жанданып 17 апрелде концерт бердик филармонияга. Буюрса жакшы. Жакшы. Айтыш коомдук фондундачы? Айтыш коомдук фондунда эми баягы төкмөлөр келсе төр бошот деп ошо Маданият каналы менен биргеликте ошол бир жаңылык болгон. Азыр дагы жүрүп жатат. Ал шакирттер өсүп атат, акындар көбөйүп атат демекчи. Ошо эми Кудай буйрса ушул жакында көлдө баягы жетакенин бири болгон Харгаке деген атабыздын 300 жылдыгы деп ушул Тоң районунда айтыш өткөн атат, Кудай буйрса. Ошол жерге дагы ушу Чүй областынан Азамат Болгонбаев экөөбүз барып катышып келген атабыз. Ошол сонун жаңылыктар бар экен, Агайынан негизи эле мисалы сиз өзүңүзгө студенттерди алганда, окуучуларды алганда кайсыл жагына көп көңүл бурасыз? Мисалы, калуучулардын баарын эле ала бересизби же кайсыл бир жөндөмгө ээ болуш керекпи? Бизде эми Садык Шернияз уюштурган коомдук, Айтыш коомдук фонду, ал учурда биздин мынакей Ашырал Айталиев, Тууганбай Абдиев аталар ошолор устат болуп, ошолордун алдында биз шакирт болуп бардык элек да учурунда. Анан бүгүнкү күнү ушу Азамат Болгонбаев болду, төрага Шекербек Адылов болду, Элмирбек Иманалиев башында жетектеп жүрдү. Анан азыр Асылбек Маратов деген жигит бар, Нарындык. Ошол жигит азыр тең төрага деп аталат. Бул эми Айтыш коомдук фонду көп кырдуу төкмө акындарды даярдайт. Андан тышкары жазма акындарды, жаш калемгерлер адабий клубу бар. Анан өзүңүздөргө белгилүү мына Курманжат Датка киносун тарткан Айтыш фильми бар. Манасчылар ошону менен көп тармактуу да. Анан кийин бу жерде ошол Асылбек Маратов азыр жетектейт. Анан кийин келип атат, Кудай буйрса, баягы Амантай Кутманалиев айткандай манасчы чыккан Кыргызстан жамакчы кантип чыкпасын деп Кудай буйрса келип атат, уучубуз кур эмес. Болсун дейли. Азыр мындай кылбайлыбы? Биздин ушул таланттуу инсандарды ырдаталы, элдин көңүлүн бурдуралы, өзүбүзгө анан майыбызды улантабыз. Сөз түрдө. Кандай чыгарма чыгарып бересиздер коомубуздун коштоосунда? Азыр эми экөөбүз баягы даяр ырларды эле ырдай бербей, же обондурларыбызды ырдай бербей, кичине бир өзгөчөлүк киргизеличи репертуарыбызга деп. Жаңы идея алып келели деп, Анан бир попури даярдадык эле, ошону аткарып берели. Сонун. Анда эмесе кеттик. Жамалың айдай жан берең, жайында тийген ай берең. Жылт етип бир жол көрүнбөй, 20 жыл мурдагы ай дерең. Жылт етип бир жол көрүнбөй, 20 жыл мурдагы ай
айдели. Бали. Анда сиз. Өлім болып кечіне, көзімдің батсаң içine. Бір көз бөл алып жүрмөкмүн, көңілі бозуп кешеге. Қараның болып кечіне, қаректен батсаң içine. Қаратпай келем өзіңді, қарашы бұзып кешеге. Ақ көйлек кисем кирчие, қайнымда балдар көп жүрөт. Бали. Ақылға тура келбесең, алардыңы қалап ким сүйөт. Ақылға тура келбесең, алардыңы қалап ким сүйөт. Анда сиз. Жооптойсуз. Арбап тұрсаң ажарың қызыл тору, ашығыңды таптыңды ұшылы жолу. Алып ұшып сен жаққа баратқансый, чубалжыған үміттің ұзын жолу. Ай, үзілбөгөн үміттің ұзын жолу. Жылулық түні сендегі. Қантет ана. Жүректің қылын пермеді. Сүйіні қайдан сезмекмін. Ей, сүйбөсөм егер, сүйбөсөм егер, сүйбөсөм егер мен сені. Сүйіні қайдан сезмекмін. Ей, сүйбөсөм егер, сүйбөсөм егер, сүйбөсөм егер мен сені. Анда қандай жолқына деген анда. Өзіңді мен көзімді ала албаймын, мен өзіңе батынып бара албаймын. Ең алғашқы көз қараш сыйқыры бар, айтар сөздің ачқычын таба албаймын. Ең алғашқы көз қараш сыйқыры бар, айтар сөздің ачқычын таба албаймын. Көзіңден мен көзімді ала албаймын, Бали. мен өзіңе батынып бара албаймын. Бали. Баракелде. Эфир артында биздин телекөрүүчүлөр тура калып калчу атса керек. Кандай гана сонун. Сиздерге мындай попури айтыш сыяктуу болуп, Алым сабак айтышып, ошо сыяктуу болуп, бириңиздер өткөзүп берип, бириңиздерден бириңиздер сүйүңүздөр дарынат дегендей сонун попури Быйыл эми болду. ушу орозонун алдында ушундай чечтик да, мындан ары ушу ыр менен эле айтышып туралычы, мындай айтышпайлы. урушуп кетпейле, Менен чыгарып алабыз. Үйдө мисалы Мамил агабыз баштаса, мисалы эй, тамак кылбай коюпсун эмнегедир десен кайра миргилежебиз баштап, кылам да азыр эсилетти. Көк албасам да ыр менен жооп берип турайын. Эң сонун чынында мисалы ушундай айтыштар болуп калганда, ушундай ырларды арноодо башка бирлерге арнап ырдашат, анча чыкпайт болуш керек. Экөөңүздөр жубай болуп сонун ырдасаңыздар керек. Жүрөктөн чыгып атпайбы? Жүрөктөн чыккан ыр бул башкача баягы бул жактан карап турган көрүүчүлөргө дагы сонун мындай тартыла берип атасыздар да ырларды. Эми бул үй бүлөлүк чыгармачылык чынында эле жакшы болот экен да. Эгер ошону колдоно биле турган болсо да. Бир ушундай репертуар кылып, башында
Биз деле өзүнчө эле баягы аткарчыбыз чыгармачылыктачы. Анан ушу концерттин алдында бир идея пайда болду да. Ушундай кылып көрбөйлүкпү деп анан кийин азыр эми бир аз убакыттан кийин дагы аткарып беребиз. Алым сабак дагы даярдаганбыз. Аныбызды дагы ушул концертибизде аткардык. Жакшы, элдер жакшы кабыл алышты. Же аткара берелиби? Макул, ушул азыр мындай кылалы. Биз телекөрүүчүлөргө дагы бир сере эскерте кетели. Балким бизге жаңы гана кошулуп калгандар болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда өзгөчө силерге жакшы маанай тартылып турган биздин коноктор Айтыш коомдук фондунда устат, акын Мамил Исраилов жана Паризат тобунун солисткасы Миргүл Осмонбекова азыр сиздерге алым сабак тартуулашат. Алым сабак эми билесиздер да, аял менен эркектин ортосундагы алым сабакта. Анда эмесе кабыл алып коюңуздар. Аялды жаман дей албайм, айтышкан менен жеңе албайм. Намысым көкүрөгүмдү, наркымды бирок бере албайм. Аламдын көркүң аял затта, аман бол жаным деп алдайм. Эркекти жаман дей албайм, меңишкен менен жеңе албайм. Акылы ашып ташса да, аялдын баркын бере албайм. Эркектер үйдүн башчысыңа эсен жүр жаным деп алдайм. Аялдын дили таптазаң, ачыла берет мактаса. Ашыпка кылсаң өлгөнүң, ажыдар болот башкача. Ачуусу келсе сел болуп да агызып кетет каптасаң. Эркегиң деле башкача, эркелей берет мактаса. Эң баштык кылды деп ойлоо, эритерек келип жатпаса. Акылман эле жансың ара, ачууну эгер татпасаң. Büyügüzgöndü da bilişet, süygüzgöndü da bilişet. Ögüzдөй жош болсоң да өздөрү келип тийишет. У тили бизге тийбесе бул ууланган сууну ким ичет? Жакшы сөз жанды жибитет, жаман сөз баарын чиритет. Бир чара сүттүн үстүнө бир коңуз түшсө иритет. Кагылган мыктай болсоң ора кайсы аял келип тийишет. Күнүгө берген сурагың, күнүгө бир сөз сурарың. Каякта жүрдүң дегенди кайталап угат кулагым. Тажатып сурай бергенден же таркайып эмне кумарың. Бир суроо болсо сурарым, бир эле жоопту угамын. Жадатып сурай бербе деп чаттаптап бүттү кулагым. Анткени алдаганыңды мен ансыз да билип турамын. Талаша берсек жарабайт, таанышың деле табалайт. Жамандай бергеним менен жакыным сендей карабайт. Эл менен бирге бололу да, эл бизге жаман санабайт. Эл менен бирге бололу да, эл бизге жаман санабайт. Эл менен бирге бололу да, эл бизге жаман санабайт. Ай, баракелде. Ава, акырында Көп нерсе үйрөндүм. Акырында анан кийин жамандай бербейли, эл менен бирге бололу деп сонун бүтүрүп койдуңуздар. Мен баягы коркуп аттым да, эки азыр эмне деп атасың сен деп баягы ушундай болуп кетпесин деп. Жок, айтышпады бул учурга чейин дагы үйдөн жөн эле айтыш бербей, ошентип ыр менен айтышалы деп. Бирок жакшы жетет экен, ушундай айтышкан. Ооба. Мындай сөз менен акырын, анан баягы мынтип тура калып, кыйкыра берген болбойт, жөн гана комуз менен отуруп алып, биримиздерге
сөздөрдү ыргытып, сен мындайсың дегендейсиң деп, бирок баягы акырын мындай жаным деп алдап койгонуңуздар да жакшы экен. Башында алып алыш керек да. Мына эми жаштарга биринчиден үлгү болсун, үлгү көрсөтө турган жагы дагы бар да. Себеп дегенде эркек киши аял кишиге компромисске барбаса болбойт экен. Айла кеткенде теңелбей коюш керек, мынакей иним билет. Сөзсүз түрдө баягы жылуу сөз жыланды Алмаз мырза жакшы түшүнөт. Жан эргитет дейт, жакшы сөз. Ошондуктан жакшы сөздөрдү эле айтып турсак, мен ойлойм, аял заты өзүнчө баягы сүз кубанып, өздөрүнүн жумушун аткарып, милдетин аткарып жүрө беришет. Жакшы, үйдө да ушинтип ырдайсыздарбы? Ооба. Ырдайбыз. Эми бул Унутуп баратканда эске сала коебуз, отура калып. Баягы Жалил Садыковдун бир ыры бар. Жоо келип, нечен кылыч жалаңдаптыр, эр башы канчыгада салаңдаптыр. Кыргыздын малын тартып алган менен кыргыздын ырын тартып ала албаптыр деп. Анысы кандай үйдөн эле экөөбүз ырдап отура бербей, Кыргызда эмне көп, той аш көп демекчи. Анысы кандай ошо тойлорго көп чакыруулар болуп атат. Биздин дагы баягы үзгүлтүккө учураган жокпуз. Бирок ошо айлык менен сөздүн ачыгын айтыш керек. Азыр мына заманга, доорго жараша билесиздер, биздин айлык менен жашоого болбойт да. Анан ошону менен кичине бир эс алалы, аны коомчулук менен да иштейли. Мамлекетке деле Кудайга шүгүр кызмат кылдык деп, анан кийин ошо өзүнчө чыгармачылык менен иштеп атабыз. Дагы бир баса белгилеп айтып кете турган устатыбыз Ашырал Айталиев атындагы Кудай буйруса Ысык Ата районуна ошо жарым жылдан бери чуркап отуруп, ошо кишинин атын берип атабыз. Маданият үйүнө, Ашырал Айталиев атындагы Маданият үйү дагы Кудай буйруса жакында ачылып калат. Анан баягы сиздер эми баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин албетте экөөңүз үйдө отуруп алып кеңешесиздер, ошол эле чыгармачылык тууралуу сүйлөшөсүздөр, анан ойлорду айтып, идеяларды, жаңы идеяларды киргизесиздер. Аягында кимдин идеясы мындай кабыл алынат? Кимдин акыркы сөзү мынтип кабыл алынат? Чогуу эле биздикичи кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Эми сиз айтпайсызбы, чоң маселелерди мен чечем, кичинекейди жубайм, бирок чоң маселе эле боло элек. Чоң маселелер боло элек чын эле. Жакшы. Ал эми балдарыңыздар туурасында айтып берсеңиздер. Эки уулубуз бар. 3 классты бүттү, Мукаш Абдыраев атында. Алар да чыгармачылыкка, мектепте скрипкада окуп жатат. Андан кийинкиси быйыл 1-класска тапшыртып атабыз. 16-сында экзаменден өтсө, экинчи алабызда буйруса окуп калат. Жакшы. Эмне болуп таанышып калгансыздар? Мага ошол кызык болот. Чыгармачылыкта Чыгармачылыкта мен айтып кетейин аны. Мен Арашан ансамблинде жана режиссер болуп иштечү элем дебедимби? Ошондо улардын жетекчиси Кишимжан Мамытова эже бизде иштешти чогуу. Алтынай Нарбаева мынакей азырда иштеп жүрөт. Тилек Найманбаев, Кундуз Карыпбаева деген да көптөгөн ырчылар иштечи биз менен. Анан кийин ошол Арашан фольклордук ансамблинин алдында Паризат кыздар тобун уюштуруп калды да. Ошо консерваторияны бүткөн, ошо баягы вокалды бүткөн кыздарды алып келип, анан кийин биз Эдигеев, Болот Эдигеев деген раматылык киши өтүп кетти, Арашан ансамблинин көркөм жетекчиси эле. Ошолор менен биргеликте буларды дагы мен өзүм кошулуп тандап алганбыз. Алардын ичинен Миргүлдү тандап алдым. Сизге окшоп келгенби? Биротоло тандап алды. Атайын тандоого экенсиз. Акырын окучум деп атынан ал баягы устат менен окуучунун ортосунда сүй жаралган турбайбы? Сонун. Жакшы. Азыр биз Миргүл эжени ырдата албайлыбы, Өзү жеке аткарып берем деп атты эле. Келиңиз, сизден кайсы чыгарма болот? Келиңиздер, анда эмесе жолдошумдун бир ырынан ырдап берейин. Мен ырым ырдабай койдуң деп эле таарынып Паризат тобу менен барганда башкаларды айтып отуруп калбаңыздар. Башкаларды ырдап барабыз да, группа менен баргандачы мен ырым ырдаган жоксуңбу деп эле капа болуп калат. Бүгүн да капа болбосун. Кыз узатуу деген жагы чыгармасы бар эле. Автардын жанында отуруп өзгөчө анда. Бар
карты болгон эмесмин. Бале. Баракелде. Мазмуну терең, өзгөчө баягы тарбиялуу жактары да аябай көп сонун экен. Сиздерге ыраазычылык билдирели, келгендигиңиздер үчүн. Дагы деле маектешкибиз келип атат, бирок баягы убакыт соңуна келип калды. Ыраазычылык билдиребиз. Эшигиңизди көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Рахмат. Биз деле көрүшүбүз кетели. Айтыш коомдук фондунда устат Акын Мамил Исраилов жана Фаризат тоонун солисткасы Миргүл Осмонбекова биздин студиябызда конокто болду. Биз программабызды улантабыз.